Жергиликтүү кеңештер таркатылып, жаңы шайлоо 17 ноябрга дайындалды. Бул жолку шайлоодо жергиликтүү кеңештерге шайлануунун босого чеги 7ден 5%га төмөндөтүлдү. Мындай чара саясий партияларга депутаттык мандаттын бөлүнүшү жеткиликтүү болуш үчүн кабыл алынган. Ага катар буга чейин айылдык кеңештерге 1000 сом күрө болсо, ал да алынып салынган. Ал эми шаардык кеңештер партиялык система менен шайланып келишет. Ошол указда да көрсөтүлгөн шайлоо аракеттери 17 сентябрдан башталат. Азыр эми айылдык кеңештерге токтоло кетсек, ал жерде көп мандаттуу шайлоо округдарынан шайланып келишет депутаттар. Көп мандаттуу дегеним кээ бир жерде 2 мандат, кээ бир жерде 3, кээ бир жерде 4-5 мандаттуу болуп айылдык кеңештер ошо менен формировать этилет. Жарандар кое берет өздөрүнүн өз көрсөтүү менен, ошондой эле саясий партиялар дагы өздөрүнүн талапкерлерин сунуштаса болот. Учурда коомчулукту кайсы партия шайлоого катышаары кызыктырып жаткан учур. Ал арада УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ата журт партиясы жарышка катышпасын айтты. Бийлик кайсы бир партия же талапкерди сүрөнгө албайт. Мындан улам атайын кызматтын төрагасы коррупционер эмес, уюшкан кылмыштуу топторго аралашпаган талапкерди тандап алууга чакырган. Арасында көпчүлүгү баягы эле илгертен бери бийликте тургандардын партиясы менен депутат болуп келип жүргөн жүздөр. Ата журт партиясынын түптөгөндөрдүн сап башында турган адам катары айтам. Ата журт партиясы 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышпайт. Эмне үчүн мындай чечимге келдим? Ата журт партиясы аталгандай эле менин ысымым менен байланыштырышат. Ошондуктан мен мамлекеттик кызматта олтуруп алып, партияны бул шайлоого катыштырсам туура эмес болуп калат. Керек болсо 2026-жылкы парламенттик шайлоого да катыштырбаймын. Анткени менен Ташиевдин шайлоо алдындагы ачык билдирүүсү талкууга жем таштады. Айрымдар муну бийликтин элдин тандоосуна аралашпоо аракети катары сыпатташууда. Саясий жарыштарда өлкө жетекчилеринин атын сатып, элдин добушун алууга аракет кылгандарга чек коюлушу керек дешет. Мындай орчундуу саясий кадам чакырык менен гана калбашы керек. Эксперттер бийликтин аракети шайлоодо сыналаарын белгилешүүдө. Ошол буга чейин бийликтин партиялары болуп келгендигин, мен жана жогоруда айткандай, ошол эгемендик жылдарында кайсыл бийлик келбесин өзүнүн партиясын башкаруучу коалицияга алып киргенге далалат кылып, ушинтип жашап келдик да. Бул деген мына бүгүнкү жогорку кеңештин деңгээлиндеги парламентке бир топ сындар айтылып атат. Ушул чоң сабак бийликтегилерге деле ошо элдин арасында коомдо чындап бир демократиялык башкаруу боло турган болсо, бардыгына бирдей тең укук берүү, ошону камсыз кылуу башкы приоритет болушун түшүнүп атат го деп ойлойм да. Буга чейин 2021-жылы Токмок, Бишкек, Ош шаарларында шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Ага добуш сатып алуу, административдик ресурс сыяктуу көптөгөн мыйзам бузуулар негиз болгон. Карапайым калк дал ушундай көрүнүштөргө жол берилбей, эл туура тандоого барышы кажет дешет. Эми элдин аң сезими мурдага караганда, 5 жылга караганда уже өстү да. Эл өзү тандап, элдердин каалаган, элдин кызыкчылыгын ойлогон инсандар келет деп ойлойм. Эл ошону тандаш керек эми. Билимдүү адамдар барса, мамлекетибиз оңолот да. Анан кийин эми ошо өзүнүн бизнесин өнүктүрүп, өзүнүн кызыкчылыгын ойлогон, элди ойлобогон адамдар көпчүлүк эле процент ошондой депутаттар болуп калып атат да. Алар туура эмес. Андай татыктуу депутаттар болсо, элдин өзүнө жакшы, өзү жакшы. Депутаттын да баардыгы ошо депутат көрүнүшү ura калган маалда толку жок да. Сураган коет, элдиги эл үчүн иштейт деп айтат. Ол эл үчүн иштебейт экен. Бизге керегине жараган элибиздин чечимин чечкен адамдар болсо жакшы болот. Эми таза шайлоо болуш керек да. Чындыгында өзүбүз шайлайбыз, бирок эми ошондо дагы кээ биркилери баягындай бир аз эмегилерге берилип кетип атат да. Негизи таза шайлоо, бар таза жашоо болот да эми. Жаңыдан аныкталган мандаттар боюнча Бишкек жана Ош шаардык кеңештерине 45 мандат берилет. Буга чейин административдик реформанын алкагында шаарлар кеңейип, шаардык кеңештердин депутаттары кескин көбөйгөн. Мындан улам кайра шайлоо 17 ноябрга дайындалган. Анда жалпы 249 жергиликтүү кеңеште шайлоо өтөт.